Кенедей кезинен ыр дүйнөсүнө аралашып, учурда өзүнүн күйөрмандарынын аудиториясын кеңейте алган ырчы Ильяз Абдразаков ырда билетин болбостон обон жаратып, ырларга аранжировка дагы жасап келет. Бул ирет маданияттын мыкты кызматкери аталган ырчынын бир кездеги баш айланткан атактуулугу, эсепсиз күйөрман кыздары деги эле шоу чөйрөсүндө Ильяз Абдразаков деген ысымдын түптөлүшү тууралуу сөз болмокчу. Жаштайынан музыка деп дегдеп, ушул кезге чейин болгон күч аракетин жумшап келе жаткан каарманым Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча 2006 жылдын аранжировщиги, 2010 жылы жылдын супер ырчы мырзасы деп табылган. Келечекте ким болосун десе, жүрөккө жакын барып деп ырчы болом деп айтчу элем. Депорифте болгум келет дечимин, ошолордун ырларын ырдап, кагазга жазып алып, музыкасын жаттап, анан барып кандайдыр бир кечелерде болбосун ырдап калчу элек. Сабактардан жакшы окубай кача баштагандан сен сабак окубасаң, анда концертте кошулуп, ырчыларга кошо берем, ошол жака барып ырдайсың деп кошуп жиберген. Анан ал убакта мен көбүрөөк жаш эле болдум. Ильяздын бир машина же бир оюнчуктарды ойнобойт эле, жалаң эле ушу музыкалдык аппараттар, музыкалык инструменттерди ойнойт болчу да. Ушуну мындай Розана маалында эле кичинесинде эле дайыма колуна мына жерин алып алып элем деп эле ыңылдап ырдап жүрчү эле да. Мен мектепте музыкадан сабак берчү элем. Анан бизде ушул Ямаха бар эле, ошону алып келип мен үйгө шифонердин үстүнө бийик жерге коюп койчу элем, булар бузуп койбосун деп. Анан бир күн күйөөм жолдошум экөөбүз базардан келип карасак, үйдө кадимкидей баягы Сары кыз деген ошол мезгилде хит болчу. Ошол музыка кадимкидей чыгып атат да, бир чоң эле адам ойноп аткандай туюлду магачы. Анан ачпай туруп эшиктин тешигинен жолдошум экөөбүз карасак, Ильяз ойноп атыптыр. Анан Ильязды мен жана Ильязды аппаратка тийбегиле деп кетчү элем да. Столдорду коюп чыгышчу экен. Мени көрүп эле каяка качышын билбей калды. Анан мен ону кайра урушкандын ордуна эле токто кайрадан ойночу деп, анан ойнотсо кадимкидей ойноп атат да Сары кыздычы. Анан кийин биз аны билип, анан кайрадан ошол жардам берип, инструменттерди алып берип, баягындай уже эле Ильяз тойлор, жолдошум дагы музыкант болчу да. Анан тойлорго чыкчу эле. Ошол менен кошулуп барып, ал жерде Ямаха ойноп берип, анан өзү дагы ырдап. Элдер тойдо баягы бийлешпей эле Ильяздын ошол Ямаха ойногонун көрүп, ырдаганын көрүп эле туруп калчу эле да. Кийин бир аз чоңойгондон кийин Абдымалик Шерматовдун группасы Кызылкаяга концерт койгону келип калды. Биз Кызылкая шаарында элек. Анан келип, мен баламды көрүп, көрбөйсүңбү талантын, себеби жалаң балдар экен ал жердечи. Анан десем, мен өзүмдө балдар толтура эле жетишерлик эле дедиле. Ошондой болсо да бир көрүзчү десем, анан Ильязды кандай эмне шыгы бар дедиле. Инструменттин баарын ойнойт. Ыры өзү дагы кээде мындай оон чыгарат десем, ишенбейт. Кийин Ямаханы ойночу деп ойнот деле Ильяз кадимкидей. Эми мынаны ойночу, эми бул ырды ойночу десе, баарын эле ойноп кете берди да. Таң калып, анан болду, бул бала уже меники болду деп, анан Ильязды алып өзү менен чогуу алып жүрдү. Анан гастролдоп кетишти Нарымга. Анан ал жерден Абдымалик менен группасы келише албай таркап кеткен экен, бирок Ильяз менен жанагы Жумагүл Райымбекова экөөнү алып калыптыр. Кичинекей эле да аларчы. Анан кийин мен издеп барып, афишаларды карап, числосуна чейин карап, анан таптым да бир үйдөнчү. Барсам Ильяз ошол жерде жүрүптүр, анан Абдымалик суранды аябай, таштап кете бер депчи. Анан Ильяз жок, мен калбаймын, кетемин деп туруп алды. Анан биз алып келдик ошол жактан. Алып келгенден кийин эле кайра отургусу келбей эле Мирлан Байкеге барам деп туруп алды. Анан Мирлан анда кыз бирок менен иштешчү. Мектепке алып барайын десем, вообще эле мектепте окугусу келбей калыптыр, музыкага берилипчи. Анан бир чети баягы мугалимдер суранып атат, бала аябай жакшы окучу эле, жалаң 5. Анан балаңызды мектепке эле жибербейсизби деп, мектепке жиберсем, мектепте окубай эле ушу Мирлан Байкесин издеп, достор байкелерин издеп эле музыка жагына берилип эле эч окугусу келбей калыптыр.
Анан бир чет өзүм да турмуш шартыма байланыштуу анан биз жана балам ар жерге барып окугусу келбей анан музыка жагын көрө берсинчи деп мындай өзүмдү эркине койдум да. Ошол кезде жаш ырчынын чыгармачылыкка аралашуусуна түрткү болгон Абдумалик Шерматов, Мирлан Ниязов жана Кызбырак тобунун жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасованын ысымын атасак болот. Алар менен көптөгөн гастролдорго чыгып жүрүп, музыка дүйнөсүнө сүңгүп кирген Ильяс өз алдынча ырчы болуп таанылууга да жетишет. Чоң сахнага, Дворец спорттун сахнасына Кызбыракка ишке киргенден кийин чыкканбыз. Кызбыракта ырчы болуп жүрдүм, жумушчу болуп катары иштеп жүрдүк, техника жактарынан дискотекаларда диджей болуп кетчү элек кээде токтон албай калганда. Алгач жылдарында чыныгы деле анча жок болчу, кичинекей балдар деле. Сайкал деле ошентип жүргөн, анан өйрөтүшүп чоңойду. Ошондо 5-класс, мен эле 5-класс окучу экен да. Принцип бар, зарплата бөлүп, баягы колдоо көрсөттүм. Ушул менден кеткенге чейин колумдан келген жардамдын баарын бердим. Бизден кеткенден кийин деле карап турган жокпуз. Ошо бала канат кагып, жогорку бир көпкиштерге жетип алганча колубуздан келген жардамды бердим. Атам ыр жазып, оон жаратат. Апам музыка мугалими деген ырчы 1-класстан эле Ямахада ойноону үйрөнүп, 6-класстан тарта аранжировка жасай баштайт. Негизи ишенбечү экен, көбүнчө азыр мына чыгармачылыкта жүргөн балдар айтып калышат да кээде. Сен артка коюп койсо дейт, эмне кичинекей балдарды коюп койдуңар, кичине мындай ишене турган, ойной албаса да чоңураак адамдарды койбойт белеңер дейт да. Бул анткени менен ойнойт ата деп анан ошентип көрсөтүп, мен ойноп койгон дейт эле, мен деп ойноп коет элем, деп ишенип калышат эле да. Мына ушундай жаш балакайдын талантына көпчүлүк ишене албай турганда, ырчы Алтынбек Алымов Ильяздын өнөрүн байкап, аны өзүнүн командасына кошуп алууну туура көрөт. Ал кезде Сыймыр Бешекеев менен бирге иштечүбүз. Биз гастролго чыкчубуз, ошондо бизге оператор, звук оператор жетишсиз болуп, анан мен ошол убакта Мирлан Ниязов деген аранжировщик чогуу иштешип, ырларды жазып, ошентип жүргөн убакта бир кичинекей бала Мирлан тигини кыл десе кылып коет, муну кыл десе кылып коет, аранжировка жасайт экен, техниканы жакшы жүрөт экен, анан кичинекей бала жүрөт, анан карап койдум, анан бул ким десем, ушундай Оштон келди, менин инилерим болот, биздин чыгармачылык жолдо инилерим болот. Ошко кет десем кетпейт ата эми, менин жаныма келип алып. Дегенден анан деп анан Сыймык айтып, ушундай жакшы бала бар экен, кичинекей таланттуу. Бирок эми кичинекей болгону менен жумуштун баарын кылат, Кудай буйрса, анан алып барып биз гастрол алып кеткенбиз, менен сүйлөшүп. Ар бир ырчыны элге тааныткан көз ыры болот эмеспи? Ильяз Абдразаков дагы Арманым деген ыры аркылуу шоу чөйрөсүнө тааныла алган. Жашаймы жадынан оруп, сагыныч жүрөккө толуп. Биринчи Арманым деген популярный болгон деп ойлойм. Жаңы аппарат алып айтып жүрөм го, постоянно ошентип алып, анан өзү үйдө отуруп, түндө отуруп жазып, жагып калып, анан негедир ушундай жаккандай болуп калган да. Кайгылуу бир жазып алдым, ошону элдин баары жактырбай атат, угуп көрүңүз дегенден. Уксам, Арманым деген ырдын музыкасы экен. Анан ушуну Арманым деген темада жазып бериңиз деди. Анан бир балага мындай текст жаздырып алган экен. Карасам жакшы эмес, анан аны мындай болбойт, бул ырга мындай мүнөзү болуп атат, ырың аябай оор болуп атат, ошого жараша. Оор болгонго жараша до конца оор кылалы деп анан Арманым деген ырды жазып чыгардык. Анан мен көлгө кетип калдым. Көлдө жүрсөм, 1-2 айдын тегерегинде аябай катуу популярный болуп кетти ал ыр. Ырды радиого бергенде Арманым деген ырды Асанбай жакта жашайт элек, телевидение жактан чыгып алып маршруткага түшүп кетсем, ой, Ильяс Абдразаков, сизби деп автограф коюп берип коесузбу деди эле. Менмин деп автограф койгон, маршруткадан кийинки остановкадан түшүп калып, анан жөө кеткен, башталды уже деп. Ушул биринчи концертибизди Токмокко уюштурганбыз, өзүбүздүн жеке концертибизди. Концерт аябай эл көп болгон, анан элдер ушинтип калчап, гастролдордо концерт бүткөндөн кийин жыйнаганга успеть этпей калчу элек дагы. Анан жанагы сүрөткө түшөбүз, тияк бияк дей берсе, негизи ал жерден мөөнөт бүткөндөн кийин клубдагылар чыккыла дейт го. Анан сыртка чыкканга тигилер бизге жол бербей эле сүрөткө түшөбүз дей берсе, терезеден каччу элек, сыртка чыксак машиналарыбызга жазып кетчү эле.
деп анан биздин жаныбызда жүргөндөр Ильяс эле болуп калбайбы деп. Күйөрмандардын белектери көп болчу. Жанагындай тетраддар, үзүйдө дагы деле жыйылуу. Жанагындай 30 метр каттар бар болчу. Өптүрүп койсок биз дагы сүйүнүп, же алар дагы сүйүнүп. Ооба, концертте кичинекейбизде да. Андан бери бир топ жыл өттү. Ильяс Абдразаков бойдокчулук менен коштошуп, ыйык ата деген статуска дагы ээ болуп отурат. Бирок талантты сыйлаган күйөрмандарына Ырчы мырзанын үй бүлөлүк абалы кандай таасир этти деген суроо туулбай койбойт. Азыр Кыргызстандан көп көрбөй калдык эле. Кытайга барганда көрдүк. Машинага жеткичен кубалап, кыздар кетирбей, сүрөткө деле түшкөн жок, ушу иши кылып, жана талаш керек да, деп тамакта жетирбей коет келди. Чай ичсең, чай ичип аткан жериңе кирип алып сүрөткө түшөт. Азыр көнүп калганбыз, мурун ыйлап, ушинчи башында гастролго кеткенде Ильяс дегенди эстесем эле. Башында чындап кызганып, бир нерселерди айтып, ушунчу азыр уже көнүп калдым окшойт. Же чоңойгонума түшүнүп баштадымбы, азыр анчалык эмес. Ошентип ырдаган ырлары биринин артынан экинчиси хит болуп, Ильяс Абдразаков көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган ырчы болуп чыга келет. Бирок мына ушундай атактуулукту багынтып турган чакта жылдыз оорусу деген түшүнүк Ырчы мырзаны айланып өткөн өңдү. Адамгерчиликтүү болуш керек. Ал жылдыз оорусу бир гана ырчыларда эмес, башка адамдарда дагы болушу мүмкүн. Чөнөкөй адамдар дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде болбосун. Анткени биз элдин адамдарыбыз. Ильяс деген бул кичинекейинен өз алдынча болуп чоңоюп өскөн бала. Айтканга баягы капризи жок. Мисалы мен кандай ыр жазсам, муну өзүңүз билиңиз, кандай кылып жазып бересиз дейт. Анан карап туруп, бул деген мындай болот экен. Буга деген кичине восточный керек экен деп, Лейли деп дегендей. Бул жерге деген мектеп жөнүндө, бул жерде апа жөнүндө болот экен. Бул жана азап дегендей. Бул жерде аябай трагедия болуш керек дегендей. Ильястын талантын ушул жерден байкасак болчудай. Анткени анын эмгегинен жаралган чыгармаларды бир гана кыргыз ырчылары эле аткарбастан, казак эстрада ырчысы Кайрат Нуртас дагы аткарып жүрөт. Эки ырчынын жакын достордон экенин да билип калсаңыз керек. Мага негизи кыргыздын ырчылары өлең айтканы катты унайт. Мага өзүмө Ильяс Абдразаков унайт. Менин энди биринчи концертимде Ильяс Абдразаковдун продюсеру сол уюмдаштырды. Сол кезде мен Ильяс менен тааныстым. Биринчи рет мени күтүп алды. Мен Ильястын төрүнө барып билдим, ол өтө жакшы жигит экенин. Булай. Содан кийин сыйлашып, аралашып кеттик. Ырчы мырзанын эң жакын досу Чыңгыз Султанов экөө бир класста 11 жыл чогуу окуп, көп кызыктарды башынан өткөрүшкөнүн айтып калды. Мектептерде ырдап, жанагындай музыка аппараттарын коюп, мектепке чейин деле Нооруз майрамдарда Ильяс экөөбүз кичинекей баланы алып барып, Ильястын астына ящик коюп берип, ямаха чертип, кагача чертирип, кечелерди өткөзүшчү. 7-чи класста окуганда бир жолу тамек тартып, үйдөгүлөргө кармаганбыз экөөбүз. Ушундай кызыктуу окуялар болгон. Ай чырайыңды сүйүп келейин, назданасың жаным, ай кучагыңда гүлүм берейин. Иштеп атабыз. Алдында көп максаттарыбыз бар. Ой пландарыбыз ошолорубуз ишке ашып кетсе, буюрса баары жакшы болуп, кайрадан сахнада Жими дегенде мен чыгып калам.